Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети алдындагы Жалал Абад колледжи дүйнө тарыхы сабагынын окутуучусу Абдрашева Умида Абдалимовна. Мен БКМ УЖ-9 тайпасынын студенти Кулназар кызы Аруке. Мага берилген кайтарым байланыш боюнча сабактын темасы соңку дүйнөлүк өнүгүү. Капиталисттик коомдун өнүгүшүн 19-кылымдан тартып азыркы мезгилге чейин мезгил менен экономикалык кризистер куртуп келүүдө. 19-20 кылымдын аралыгындагы илимий техникалык революциянын натыйжасында монополиялардын биригүүсү күчөгөн. Монополия — бул кандайдыр бир ишкананын же жеке адамдын өндүргөн товарынын базар экономикасында жалгыз үстөмдүк кылышы. Монополиялар чоң күчкө ээ болуп, бааларды аныктоо ишине активдүү кийлигишип, эл аралык экономикалык карама-каршылыктар күчөгөн. Монополиялардын жеке кызыкчылыктарынын айынан дүйнөлүк экономикалык кризистер келип чыккан. Кризис — бул грек тилинен келип чыккан чечим, бурулуш, натыйжа дегенди түшүндүрөт. Өлкөнүн экономикалык абалынын кескин начарлашы, жумушсуздук көбөйүп, натыйжада калктын жашоо деңгээли төмөндөшү бул экономикалык кризис деп аталат. 1900-1901 жылдары экономикалык кризис Россия менен АКШда бир мезгилде башталган. Металлургия, өнөр жайын, химиялык, электр курулуш тармактарын кучагына алган Англия, Франция, Австрия, Бельгия, Италия жана башка мамлекеттерди каптаган. 19-кылымдын биринчи жарымындагы эң чоң кризис 1929-33 жылдары экономикалык кризис болгон. 20-кылымдын экинчи жарымындагы экономикалык кризистер 1948-49 жылдары, 1953-54 жылдары, 1957-58 жылдары, 1970-80 жылдары кризистер кезек менен кайталана баштайт. 1974-75 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки чоң кризис АКШ, Англия, Германия Федерация Республикасында башталып, бардык өнүккөн капиталисттик мамлекеттерди каптаган. 1980-82 жылдары дүйнөлүк экономикалык кризис узакка созулган чоң кризис. 1982 жылы АКШнын өндүрүшүнүн төмөндөшү 8,2%га жеткен. ЕСКге кирген өлкөлөрдүкү 1,2%ды түзгөн. Бул кризис алгач Улуу Британия менен Францияны, андан кийин Америка Кошмо Штаттарын жана башка өлкөлөрдү каптаган. Азыркы мезгилде Бириккен Улуттар уюмунун алдында жаратылышты коргоо боюнча ЮНЕП, соода жана өнүгүү багытында ЮНКТАД, өнөр жай өндүрүшүн тейлеген ЮНИДО эл аралык уюмдар жигердүү иштерди алып барууда. Ушул менен мага берилген кайтарым байланыш сабагын аяктадым. Саламатта болуңуз.